Алгач айтсаңыз, ошо бүгүнкү күндөн тарта мектеп директорлоруна, ошо жаңы мектеп директорлорун жумушка алуу үчүн конкурс жарыяланды. Ошол боюнча негизи эле ошол конкурс кандай болуп жатат, кимдер кандай шарттарда катыша алат? Рахмат. Баарыбызга маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын муниципалдык жана мамлекеттик мектептеринин жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин ишинин натыйжалуулун айрым иш-чаралары жөнүндө жарлыгы чыккан. Бул жарлык 2022 жылдын 8 июлунда 224 жарлык болуп эсептелет. Бул жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги буйрук чыгарып жана жобо иштелип чыкты. Жобого ылайык республиканын жалпы билим берүү уюмдарына конкурс жарыяланат жана азыркы учурда республика боюнча 966 ваканттык орун бар. Алардын ичинен 114 орун бул депутат болуп, жергиликтүү кеңеште депутат болуп иштеп жаткан директорлордо бар. Учурда жергиликтүү кеңеш тарабынан ошо мектептин директорлорун бошотуу боюнча процесс жүрүп жатат да. Мындан тышкары баса белгилүү кетчү нерсе бул жобо көп эле ошо мектеп жетекчилигине талапкерлер кайрылып жатат. Көп баягы Facebook баракчаларында же болбосо да башка жерлерде ошо кайрылуулар көп болуп, түшүнбөгөн суроолор да көп жаралып атат. Кыскача токтоло кетсем, жобого ылайык бул директорлор конкурс аркылуу дайындалат. Конкурстун максаты бул ошо мектепте, жалпы билим берүү уюмунда компетенттүү, ошол мектеп ичиндеги иш тартибин, аны пландаштыруу, ошондой эле финансылык чарбалык иштердин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү бар, баягы иш тажрыйбасы бар, компетенттүү менеджер, андан дагы Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларын, мыйзамдарын жакшы билген адамдар болуусу зарыл да. Ошондой баягы тажрыйбалуу директорлор, жетекчилерди дайындоо максатында жүргүзүлүп жатат. Жана бул конкурстун дагы бир жери бул ошо конкурска катышуу үчүн бул директорлорду, мектеп жетекчилерин дайындоо үчүн конкурс ачык айкын жүргүзүлөт да. Ошондуктан бул жерде баягы тааныш, билиш аркылуу эмес, ачык айкын конкурска катышууга жана ошол жыйынтыгы дагы ачык айкын болушу керек. Мындан тышкары көп учурларда суроолор келип атат, кандай документтерди каяка тапшырабыз, кантебиз, ким катыша алат деп. Бул боюнча жободо көрсөтүлгөн 7 жылдан ашык иш тажрыйбасы бар, педагогикалык иш тажрыйбасы бар талапкерлер катыша алат. Ал өзүнүн арызын, жеке арызын онлайн түрүндө тапшырат. Арызында бир нече документтер тиркелет. Бул алардын сүрөтүнөн тышкары жеке ячейка китеп баракчасы, жана китеп баракчасынан кийин өзүнүн ишмер баягы канча жылдан бери иштеп жүргөн эмгек китепчилери бар болсо ошонун көчүрмөсү, андан тышкары эмгекке жарактуу деген маалым кат, жана наркологиялык диспансерден, психодиспансерден каттоодо турбайт деген маалым кат, жана ошонун баарын тапшыргандан кийин өзүнүн ошол жеке маалыматын текшерүүгө макулдугун берет. Ошонун жыйынтыгында биздин улуттук борбор текшерип чыгып, баардыгын биринчи этапка баягы киргизет. Биринчи этап ошол бул мектеп мектеп жетекчилигинин талапкери болгондор өзүнүн документтерин тапшырат. Бул биринчи этап болуп эсептелет. Экинчи этапта улуттук борбор экинчи этапка кимдерди өткөрөт? Эгерде баягы биринчи этаптан өткөн баардык документтерин өз убагында тапшырган жана ошондой эле бир дагы документ калып кетпеген учурда улуттук борбор ошо талапкерди экинчи этапка өттү деп эсептейт. Экинчи этапка өткөн директорлор бул квалификациясын баягы белгилеп кетүү максатында конкурс өтөт. Конкурс деген биз эгер баарыбызга, сиз да билсеңиз керек, биринчи биз пилоттук режимде өткөрдүк. Бул Талас облусунда мектеп интернаттарында жүргүзүлдү. 4 айым катышып, алардын ичинен эң жогорку балл алган айым мектеп директору болуп дайындалды.
ошол сыяктуу эле бул дагы мектепке талапкер, мектеп жетекчилигине талапкер болгон адам экинчи этапка өткөндө конкурстан өтөт. Конкурстан эгер баягы балл деп коет, атайын пороговый баллдан өткөн талапкер андан ары баягы өзүнүн ыйгарым укуктуу орган тарабынан дайындалат дагы. Андан ары ал өзүнүн ошол мектепке койгон талапкер болуп эсептелген адам мектепке барып иштей алат. Буйрук чыгарат, эми баягы процесстер жүрөт да. Бирок бир гана мектепке катыша алат. Мурда директор болгондор кайра деле директорлукка ошо конкурска катыша берсе болобу? Ооба, жободо биз жободо эч кандай баягы эмгек жашы боюнча көрсөтүлгөн жок. Бул жерге пенсия курагында болсо деле адамдар катыша алат. Эч ким аларга тоскоолдук бербейт. Бардыгы ошо онлайн түрүндө өзүнүн документтерин катышып, андан ары сынакка катыша беришет. Анан айрым мектептерде болобу, же ата-энелер болобу, бизге ушул директор жакшы иштемек, бизге ушул директорго тийбей эле кое коет деген учурлар катталып жатат да учурда. Анан эгерде ошондой болсо, сиздер ал директорлорго тийбей коесуздарбы же баары бир эле алар дагы алынабы? Ооба, андай учурлар болууда. Бүгүн эле мисалы кылып айтып кетсек болот. Митингге чыккан учурлар да болуп атат, бирок бизде мыйзам бар, мыйзамга ылайык. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын президентинин да жарлыгы турат. Бул жарлыкка ылайык баардык адамдар бирдей укукка ээ болушу керек. Анан айтсаңыз, ушул конкурс канчалык деңгээлде ачык айкын өтөт, канчалык деңгээлде баардыгына баягы бирдей каралат да, анан айрымдары дагы айтып жатышат, ошо мугалимдер болобу, директорлор болобу, бул коррупцияны эле өйдө көтөрүшү мүмкүн, акча менен сатып алышкан учурлар да болот деп өздөрүнүн пикирин билдирип жатышат да, ошого жооп берсеңиз. Сиз айтып өткөн суроого жооп катары негизи ошол коррупциялык схеманы жоюу максатында тааныш билиш аркылуу дайындалган директорлорду баягы ошондой ошондой учурлар болбоону алдын алуу максатында ушундай ачык айкын өткөрүп атабыз. Бул конкурс ачык айкын өтөт. Бул жерде эксперттер болот, ал жерде суроолор деген биз тараптан, Билим берүү министрлиги тарабынан мисалы түзүлбөйт. Бул улуттук борбору баягы көз каранды эмес центрлер, борборлор тарабынан түзүлөт дагы, биз ал суроолорду билбейбиз. Ал суроолор негизи эле кандай десем, бирөөгө жетпейт же бирөө билбейт. Ар бир адамдын, ар бир келген талапкерге ар башка суроолор келиши мүмкүн да. Эми аны биз алдын ала билбейбиз. Эч кандай бул жерде коррупциялык схема жок болот. Эч ким тааныш билиш аркылуу эмес. Ким жогорку балл алса, эң жогорку балл алса, ошол адам өттү деп белгиленет. Айрым учурларда болуп калышы мүмкүн. Мисалы 5-6 талапкер бар болсо, ал талапкерлердин ичинен 2 же 3 же андан ашык адам бирдей балл алып калышы мүмкүн. Эгер адамдар, талапкерлер бирдей балл алып калган учурда, ошол эле күнү кайра бирдей балл алып калган талапкерлер менен кайрадан ошо жалпы конкурстун суроолорунун ичинен 3/1 бөлүгү кайрадан берилет. Анан ошентип анын ичинен дагы кайрадан эң жогорку балл алган талапкер өттү деп эсептелинет. Андан сырткары айтсаңыз, быйыл ошо 12 жылдык окуу тууралуу системасы деп дагы кирип атат да, бул анан коомчулукта дейбизби же социалдык тармактарда ошо түшүнбөстүктөр болуп жатат. Биз 6 жаштагы бала, 7 жаштагы баланы берсек, бир класска бул батпай калат го. Негизи эле бизге ошо 12 жылдык окуу системасы керекпи деген да суроолор жаралып жатат да. 12 жылдык окуу мөөнөтү тууралуу бул Билим берүү жана Илим министрлигинин перспективдүү план деп айтсам жаңылышпайм. Бизде ошол баягы балдардын билим алып бүткөндөн, биз Кыргыз Республикасында билим алып бүткөндөн башка чет өлкөлөргө окуп калган окуучуларга дагы бирдей шарт түзүү максатында, анткени көптөгөн мамлекеттерде 12 класс окушат экен окуучулар. Ошондуктан баягы биз дагы алардан артта калбай, реформа иретинде балдар деген мектепке 6 жашынан бара берсин дагы, 1-класс мурун деген башталгыч класс, жалпак тил менен айтканда нулевой класс деп элдин баары балдарын ошо нулевой класска бергенге тырышып 1-класска дайындаганга умтулушкан да. Азыркы учурда ошол 1-класс нулевой класс 1-класс болуп эсептелет да. Бул окуу оюн иретинде жүргүзүлөт. Бул окутууда окуучу эч кандай баа албайт, бааланбайт.
баягы баланы ойноп жатып эле балага кандайдыр бир шыкты, балага окутуу баягы жөндөмдүүлүгүн мугалим берет да. Анан кийин ошонун жыйынтыгы менен балдар кийинки класска көчөт, экинчи класска. Экинчи класстын программасы азыркы биринчи класстын программасы менен өтүп, балдардын жөндөмдүүлүгү дагы ошол жерден баягы каралат да. Ал дагы бааланбайт. Ошо быйыл ошо 1-2-3 класска чейин окуучулардын баа коюлбайт деп атпайбы? Буга чейинки мисалы азыркы 1-класска өткөн окуучулар булар ошол боюнча эле уланып кетирилет. Кийинки жылы эгер 12 жылдык система кирсе, ошол убакыттан баштап башталат да. Мисалы эмди жылы 6 жаштан баштап балдар келе баштайт мектепке. Эгерде бул план ишке ашса, анткени биз деген ошо менен баягы чогуу бир шайкештик менен иш алып баратабыз да. Биз мектептин баягы китеп менен камсыз кылуу максатында ойлоп жатабыз. Бул жаатында да көптөгөн иштер жүргүзүлүп жатат. Эгерде баардыгы ишке ашып калса, анда ошо балким келаткан окуу жылында 12 жылдык система кириши мүмкүн. Бул биздин перспективдүү план. Бул дагы баягы балдардын келечегине жакшы шарттарды түзүү максатында, алардын окууга өтүү сабаттуулугун же болбосо дагы башка бир чет өлкөгө окуу мүмкүнчүлүгүн дагы түзүү максатында жүргүзүлөт. Учурда бул жаатында иш жүргүзүлүп атат. Көптөгөн эксперттердин жана ошондой эле баягы ошол жерде билим берүү жаатында иштеген мугалимдердин, ошондой эле коомчулуктун пикирин угуп, азыркы учурда баягы талдоо жүргүзүлүп, бул жаатында чоң иш алып барылат. Азыр ошо мектептерге киргизүү негизи эле бала бакчага болобу, баягы электрондук кезек менен кирип калышпады. Анан негизи ушул айрыкча Бишкек шаарында дагы ошо 1-класска бул же бала бакчага киргизүү ошо ата-энелер да айтып жатышат да. Же толуп калды дешет, же акча талап кылышат депчи. Негизи эле бул электрондук кезек бул кандай ачык айкын өтөбү? Бул электрондук кезек дагы убагында коррупциялык схеманы алдын алуу максатында баягы баардык эле ата-эне, баардык тарбиялануучу, баардык окуучу бирдей укукка ээ да. Ошондуктан аларды жашаган жерине ылайык мектептерге киргизүү максатында окуучулар мисалы бала төрөлгөндөн баштап 6 айдан кийин кезекке тургузуп, аларды да өз убагында чоңоюп мектепке же болбосо бала бакчага баруу убагы жетип калганда түздөн түз кирип калуусундагы камсыз кылуу максатында бул иш жүргүзүлгөн. Азыркы учурда бул практика жакшы алынып барылып атат десем жаңылышпайм. Анткени эч кандай коррупциялык схема жок эле. Ата-энелер каалаган бала бакчаларына кезекке туруп, кезекке келгенде кирип жатышат. Ал эми 1-класска кезек бул ошо көбүнчө чоң баягы шаарларда, бул Ош шаарында, Бишкек шаарында өзгөчө баса белгиленип атат. Анткени деген бул жерде ички миграциянын эсебинен көлдөн, ар региондордон келип биякта иштеп жаткандар, бирок туруктуу биякта баягы жашабагандыктан көлдө же нарында же таласта көрсөтүлүп калгандыгына байланыштуу экинчи этапка калып калышканда, анан кээ бир учурда ошо каалап жаткан мектептеринде же үйүнө жакын жайгашкан мектептерде орун калбай калып атат. Азыркы учурда бул жаатында да иш жүргүзүлүп атат да, иштеп жатабыз. Анан 12 жылдык ошо окуу жылы реформа деп атпайбызбы быйыл? Берилген башка ошо быйылкы жылы дагы башка сабактар кошулушу мүмкүнбү? Кандай багыт болуп жатат реформа тармагында? Мамлекеттик стандарт азыркы учурда мамлекеттик стандарт иштелип чыкты. Буга ылайык өзгөртүүлөр киргизилди. Аны деген ошо билим берүү жана илим министрлигинин сайтында илинди. Аны дагы мектеп жетекчиликтери, эгер кызыккан коомчулук дагы ошо караса болот. Азыркы учурда ошо диний таануу боюнча 9-класстарда кошумча сабак киргизилип атат. Анан айтсаңыз, акыркы суроом ошо бирдиктүү мектеп формасы деп атат да. Ошо буга чейин болгон жана кызыл форманан боз форма болбоду эле. Учурда эгер быйыл дагы ошол форма кире турган болсо, ошол эле формалар калабы же башка дагы формалар тигилиши мүмкүнбү? Рахмат сурооңузга. Бул дагы азыр
баягы форма тиккен, окуу формаларын тиккен фирмалардан көйгөй болуп атат. Азыркы учурда көп кайрылуулар түшүп атат. 2015-жылы токтом чыккан өкмөттүн баардык мектептерде, жалпы билим берүү уюмдарында бирдиктүү форма болсун деп. Бирок баягы ковидке байланыштуу коронавирус учурунда биз окуучуларды, ата-энелерди мажбурлабаш үчүн жана алардын баягы өздөрүнүн азыркы мамлекетибиздин экономикалык абалын эске алып, ата-энелердин дагы шарттарын эске алып, үстү ак, асты баягы кара кийим түстө кийим болсун деп макулдашканбыз. Азыркы учурда дагы биз эч кандай мажбурлообуз жок. Бирок бул ар бир мектептин негизи өзүнүн уставы болот. Ар бир мектептин уставында жазылуу болот. Эгерде мектеп жетекчилиги жана ал жердеги ата-энелер, мугалимдер эгер кааласа, педагогикалык советте карап чыгып, анан кийин ата-энелерге сунуштап, эгер ата-энелердин баардыгы макул болуп бирдиктүү форма кие турганга макулдугун беришсе, бул мектеп жетекчилиги тарабынан ишке ашырылат. Бирок бул мажбурлоо эмес. Анткени бардык эле ата-эненин шарты бирдей эмес. Бирок бирдиктүү формага биз сунуштайт элек да, билим берүү министрлиги сунуштайт эле. Бардык баягы окуучулар деген бирдей кийим, бирдей түстө кийим, бирдей бардыгы болсо жакшы. Бирок ошол эле учурда белгилеп айта кетем, бир дагы ата-энени мажбурлап форма алууга биздин форма ал деп баса белгиленге укугубуз жок. Ошондой бирдиктүү форма мурдагы эле формалар калат? Ооба, ошондой эле. Бос болгон эле формалар,